Тишин айна менен жууган чабан, таң калып кеткен америкалык турист. Тиш дарыгер Азат Акимбаевдин тажрыйбасы. Ысык-Көл облусунун түп районундагы Токтоян айылынын 50 жаштагы тургуну Азат Акимбаев акыркы 25 жылдан бери тиш доктуру болуп эмгектенип келет. Азат Акимбаев Turmush басылмасынын кабарчысы менен болгон маегинде билдиргендей, ал 1994 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун стоматологиялык бөлүмүн окуп бүткөн соң 1 жыл облустук аймактык стоматологиялык бирикмесинде интернатурадан өткөн. Эмгек жолун 1995 жылдан тарта облустук аймактык стоматологиялык бирикмесинде тиш дарыгер болуп баштаган. Андан бери ишиндеги ийгиликтери үчүн бир нече ардак грамоталарга ээ болуп, саламаттыкты сактоонун ат-илештигин алган. Учурда жеке стоматологиялык клиникамда иштейм. Элге кызмат кылып иштегендиктен жумуш учурунда кызыктуу, күлкүлүү да окуялар абдан көп болот. Мурда көчмө аппарат менен айыл кыдырып элге кызмат кылчубуз. Бир жолу айылга тоодон бир чабан келип тиш салып берүүнү өтүндү. Биз ага кийме тиш салып берип узатып жатканда тиштин өңүн кетирбеш үчүн жана таза болуш үчүн жумасына бир жолу айна менен жууп туруңуз деп айткан. Бир күнү ошол чабан кайра келиптир. Карасам оозу жара болуп кетиптир. Көрсө, ал кийме тишин чыгарып жуубай, айнаны оозуна салып жууган экен. Ошондон улам жара болуп кетиптир. Бир жолу дагы бир айылда тиш дарылап жүрсөк, жардам сурап бир киши келди. Ал трактордун чиркегичинен манжасын кыпчып алып, ал шишип кетиптир. Колундагы шакеги чыкпай калып, ого бетер оортуп жаткан экен. Анан айласы кетип бизге келгенде шакекти чечип бергиле деди. Биз хирург эмес экенибизди айтсак, такыр болбойт. Айла жок, аракет кылып көрөлү деп, колундагы шакегин акырын кесип алганбыз. Дагы бир жолу эшикте жамгыр жаап жатканда бир бейтап бөлмөмө келди. Мен ага бахила кийип келиңиз десем чыгып кеткен. Бир аздан кийин келди. Карасам бутунда бахиласы жок. Эмнеге кийген жоксуз деп сурасам, бахиланы башына кийип алган экен, дейт ал. Азат Акимбаев сезон учурунда аларга туристтер дагы келерин айтат. Бизге жайкы сезон убагында туристтер да кайрылышат. Бир жолу Америкадан келген турист келди. 3 күндүн ичинде тишин дарылап, бир тишин салып бердим. Биздин мындай ыкчам иштегенибизге жана ал каалагандай тиш салып бергенибизге баа берип, таң калып да кеткен. Анын айтымында аларда 3 күндө араң консультациялык этап бүтөт экен. Телефон номурумду алып кеткен. Кийин 1-2 жолу чалып, тиши жакшы экенин айтып, ыраазычылыгын билдирген, дейт тиш дарыгери. Анын айтымында ал 30га жакын тиш адистерге устат болгон, бош убактысында бильярд ойнойт, жайкысын көлгө түшүп жайлоого чыкса, кышкысын үй бүлөсү менен ылыжа базасында эс алат. Ал 2 кыз 1 уулдун атасы.